Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, урматтуу прокуратура кызматкерлери, бүгүнкү сиздин 1 жылдык отчетто жалпы жолунан баса белгилеп айтканда, ишиңиз баягы прокурор болуп кирип аткандагы берген убадаларыңызга жалпы жонунан мындай туура келди деген бааны берет элек. Коррупция менен күрөшүү боюнча ири суммаларды мамлекетке кайтаруу аракети болуп атат. Бул ТЭЦ, бул музей, бул айтор үрөйдү учулган, коомчулукта чоң резонансты пайда кылган коррупциялык иштердин бети ачылды. Ага сиздин тикелей, сиздин командаңыздын тикелей бир эмгеги бар деп муну баса белгилеп айтпасак болбойт. Мындан тышкары да бир жакшы жагдай сиздин коомчулуктун пикирине, парламенттен келген сигналдарга, анан эң негизгиси журналисттерден барган сигналдарга прокуратура өз убагында оперативдүү түрдө реакция болуп атат. Менин кааларым ушул темпти азайтпасаңыздар. Бирок бир ушул сиздер тараптан же команданын арасынан же ошол сиздердин астыңыздардагы ушу бизге жооп берип аткан башкармачылыктын бир чала сабаттыгы жөнүндө мен бир баса белгилеп айтып кетейин. Ал Өмүрөк Чиркешев Текебаевдин иши боюнча. Урматтуу депутаттар, Текебаев Кыргыз парламентинин 6 жолку депутаты. Кыргызстандагы колдонуудагы мыйзамдардын 60-70%-на жеттик эле өзү же добуш берүү аркылуу, талкуу аркылуу кыйыр түйүндө тиешеси бар. Демократия, сөз эркиндиги, сот реформасы, адам укугу, мамлекеттик түзүлүш деп өзүнүн мындай аң сезимдүү өмүрүн арнаган адам. Аны эми эч ким жокко чыгара албайт да. Анан биздин фракциянын адвокаттары, Өмүрөк Чиркешевдин биздин фракциянын юристтери, Өмүрөк Чиркешевдин адвокаттары ушу жаңы ачылган жагдай 5 жагдай боюнча сиздерге кайрылган. Сиздердин ушул жооп бизди канааттандырбай, мен азыр мына сиздин жаныңызда прокуратуранын адамдары отурат. Мен ошо силерге ушу 5 жагдай жөнүндө айтып берейин. Биринчи жагдай. Маевский өзүнүн көрсөтмөсүндө, тергөөдө дагы, сотто дагы мен $300 000 Москвадагы БТА банкынан 2010 жылы июнь айында алып, Москвадан Кыргызстанга Кутуков деген телехранителем аркылуу жеткизгем. Ал Кутуков ал $300 000 Модинге берген деп айткан. Биздин адвокаттардын запросу боюнча Москвадагы БТА банкы июнь айында дагы, июль айында дагы БТА банктан эч ким Маевский $300 000 алган эмес деген кагазды берген. Мындан тышкары биздин тергөөчүлөр эмес, ФСБнын, Москвадагы ФСБнын тергөөчүлөрү Кутуковду сурак алган. ФСБнын тергөөчүлөрүнө Кутуков жооп берип атып, мен Кыргызстанга июнда дагы, июлда да барган эмесмин. Эч кандай $300 000 көргөн эмесмин, өткөн эмесмин, анын бардыгы калп деген көрсөтмөнү ФСБнын тергөөчүлөрүнө берген Кутуков. Экинчиси, ошол Модинге берди дегенде Модин да айткан, мен Текебаевга $300 000 берген эмесмин, көргөн эмесмин, мен Маевскийдин айтканын гана божомолдоп атам деп. Бул далил эмес да. Бул мына $300 000 боюнча. Эми $500 000 боюнча. Анысы мындан да күлкүлүү. $500 000 боюнча Маевский тергөөдөн дагы, соттон да айтып атат. Мен $500 000 Москвага бир орус бала келген, ошондон бербейгем деп. Ал баланын паспортун билбейм, ксерокопиясы жок, атын билбейм, фамилиясын билбейм. Аны тергөөдө сураган жок, сотто сураган жок, анткени андай адам жок. Анан сотто экс-президент, экс-төрага, генералдар, канча деген мамлекеттик ишмерлер көрсөтмө беришти. А күнү биз менен болгон, биз отурганбыз андай эмес деп. Жок, бир эл аралык шылуун Маевскийге ишенип кесбейди. Мындан тышкары следственный экспериментте кайсы кабинетте кирип жолуктуң эле десе, Атамбаевдин кабинетин көрсөттү.
Ал мына тергөө экспериментте видео камераларда турат. Атамбаевдин кабинетин көрсөтүп атат. Ушул жерде отурган кишиге кирип жолукканбыз деп. Демек ал Атамбаевга жолугуп атат, эгерде ошол чын болсо. Аны жок Текебаевга деп шылтап атат. Мына тергөөчүлөр. Мындан тышкары декларация, таможнянын декларациясынан, чегара декларациясынан аңдай акча Кыргызстанга кирген эмес. 300 миң да кирген эмес, 500 миң да кирген эмес. Анткени анын природада андай акча жок болгон. Анан эң негизгиси ошол Супарада кафесинде биз сүйлөшүп отурганбыз деген күнү 2013 жылдын май айында Чотонов, генерал Исмаил Исаков жана башка аскер кызматтары менен вертолет аркылуу Ошко учкан. Анткени ошол күнү Ош областындагы администрацияны чагымчыл күчтөр басып алып, Чотонов военныйлар менен Ошко вертолет менен учуп кеткен. Аны аэронавигация службасы бизге кагаз түрүндө берди. Ал силерде бар. Антсе прокуратуранын кызматкерлери эмне деп жооп берип атат? Атамбаевдин кабинетин адашып көрсөтүп алды да деп атат. Эми ушул аргументпи? Аэронавигация менен Чотонов ошол күнү Ошко учту десе, эми а күнү жарым саат сайын вертолет учуп турганда дейт. А күнү жарым саат сайын эмес, 5:21 бир эле жолу вертолет учкан деп жазылып турат. Модиндин болсо ошол күнү биз Супарада отурдук деген күнү жанагы Нур Телекомдун телефонду геолокациясынын распечаткасын алып караганда, ал ошол маалда Супарада болгон эмес. Ал Бишкектин ар кайсы жеринде, Агропромдо, Церковто, ар кайсы строительный базарларда жүргөн. Ошол маалда ал Супарада болгон эмес. Ошонун бардыгы далил болуп турса, тергөөчү жок деп мунун баарын далил катары эсептеп койду. Эми бул кичинекей дагы далил эмес, шек дагы жаратпай турган маселе да. Ал эми уголовный правонун, уголовный процесстин, материальный правонун главный принципи бар да. Любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого деген. Бул адам укугун коргой турган эл аралык норма, биздин нормалардын баарында отурат. Эми ошол принцип эмнеге иштебейт? Анан, урматтуу прокурор, сиз жашсыз, сиздин мына азыр карьераңыз жакшы келатат. Эге сиз прокурор болгондо ар кандай ушул божомолдор айтты эле, жоошты кылып коет го деп. Мына азыр өзүңүздүн иштегениңиз менен жакшы результаттарды көрсөтүп атасыз, мыкты иштеп келатасыз. Бирок ушул иш боюнча тарых астында кийинки сиздин ишиңизге тарых баарын документтер менен, история менен бир баа берет. Ошондо ушунда прокуратура чала сабатты кылып койду эле, туура эмес кылып койду эле деген сөздөр бүгүн айтылбаса, тарых астында кийин айтылат. Ошондуктан ушуну сиз кайра карап, мына бүгүн дагы бир нече жолу айттыңыз суроолор болуп атканда, мен кайра карайын, өзүм кунт коюп карайын деп. Биз сиздерге расмий түрдө мына биздин адвокаттар кайрылат, Өмүрөк Чикешевдин адвокаттары кайрылат. Ошону кайра жаңа ачылган жагдайларды дагы бир жолу карап, туура юридикалык баа берип туруп, ушуну мыйзамда кандай жазылса, мыйзам кандай айтылса, мыйзам эмнени талап кылса, ошону көңүл буруп жардам берсеңиз. Анткени бүгүн өзүңүз да бир нече жолу айттыңыз. Анткени бейгүнөө адамды отургузган, аны кармап отурган, аны соттогон, аны тергеген адам, ал бейишке чыкпайт. Аны президент айтты. Текебаевдин иши боюнча бир далили жок. Мына эмеле санап бердим. Жалган жалаа менен Атамбаевдин өзүм билем деген айткандыгы үчүн, коррупциялык иштерин айтып чыккан үчүн, анын тамын салганын мыйзамсыз экендиги үчүн, дача сууну айткандыгы үчүн, мамлекеттик бийликти кыянаттык менен пайдаланып узурпация кылгандыгы үчүн, тегерегиндеги жардамчыларын мамлекетти башкардырып коюп, кландык система түзгөн үчүн, ушу трибунадан кайта-кайта айтып аткан үчүн каматкан аны. Чөнтөк сот аркылуу, чөнтөк прокурор аркылуу каматкан. Ал тарыхта айтылат, ал тарыхта калат Атамбаевдин ал иши. Бирок бүгүнкү бийлик, мына бүгүнкү жаңы прокурор келди деп үмүт кылып атсак, мына 1 жыл болду. Сизден үмүт тартып атсак, эми адилет орнотко деп. Ошол адилетти, тарыхый адилетти орноткула да. Ошого көңүл буруңузду биз талап кылабыз. Рахмат.